Hazreti Umar radıyallahu taala anhunun bir sözü var. Balаңды бүгүнкү күнгө карай тарбия эмес, эртеңки күнгө карай тарбияңызын бер деп айткан сөзү бар. Hazreti Umar радıyallahu таала анхунун таштаган бизге осуяты. Ооба. Азыр ошондой болуп калды, биз жаштардын тилин түшүнө албай калып атабыз. Алар сүйлөгөн тилин түшүнбөй калат, алардын сүйлөгөн терминдерин түшүнбөй калып атабыз. Демек биз ошого жараша өзүбүз деңгээлинде өстүрөбүз, эртеңки күнгө жараша балдарыбызды эмне кылабыз, тарбиялайбыз деген сөз. Илимди ошого жараша беребиз. Азыр мана өнүгүп өсүп атат, биринчи деңгээлде технология өнүгүп өсүп атат. IT технология болсун, башка технологиялар болсун, булар. Демек балдарыбыз ошого да сабаттуу кылабыз деген сөз. Демек интеллектуалдык деңгээлин өстүрөсүң бул бир. Экинчи дагы бир маселе бул жерде. Демек биринчи руханий, экинчи интеллектуал деңгээлдер. Үчүнчү карагыла. Сүзүүнү үйрөтөсүң дейт. Ок атышты үйрөтөсүң, атка миништи үйрөтөсүң дейт. Туурабы? Булардын баары эмнени айтып атат? Бул физическая подготовка деген сөз. Сенин балаңдын ден соолугу чын болуш керек. Ата, сен балаңдын ден соолугунан жооптуусуң. Ден соолуктуу болуусу үчүн эмне зарыл болсо колдоносуң, үйрөтөсүң, алып барасың, акчасын төлөйсүң. Убактың бөлөсүң. Убактыңды бөлөсүң. Акчаңды бөлөсүң. Дагы экинчи бир маани бар. Балаңды эркек кылып тарбияла деген сөз. Маминкин сыночек эмес. Уси-пуси, нюси жок. Балаңды эркек кылып тарбиялайсың. Түшүнүктүүбү? Кудай сактасын, эртең эгерде мекенди коргоо үчүн, ар бир мусулмандын милдети, мекенди коргоо үчүн, эгерде бир буйрук чакырык келе турган болсо, Россиядагылар орустарга окшоп качпа. Качасың. Интервью көрдүм өткөндө, ошол Россияда сурап атат. Блогерби билбейм иши кылып. Кагаз көтөрүп алып туруп жанында турат айтат. Сен мекен үчүн мекенди жакшы көрөсүң Россияны, матушка Россия. Жанымды берүүгө даярмын дейт. Жакшы, анда жакында мобилизация болсо, сизди чакырабыз, атыңызды берсе качат, шайтандан качкандай. Чатасыңбы? Анан оозундагы чыккан сөзү менен башкача айтканда эмне дал келген жок, өзүнүн накта натурасы, себеп дегенде ата-энеси буну эркек кылып тарбиялаган жок. Түшүнүктүүбү? Эркектик сыпатты, бул адам эркек деп эле эркек болбойт. Атасы кичине ал жактан дагы карап коюш керек деген сөз. Бул өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Сен, мен мекенди коргобосо ким коргойт мекенди? Коркуп кача турган болсок, бүт нерсени таштадык, качтык башка жерге. Мына жүрүшпөйбү биякта мисалычы? Мен айткан жерим жок, туугандар, токтоткула. Бул маселенин дагы ошондой маселе бар. Могут имам тияктагын колдоп атат, тигинтип атат, минтат. Маселе ал жөнүндө эмес такыр эле. Шариаттын өкүмү ал боюнча башка, мен аз айтканым башка маселе болуп атат. Мен жөн эле силерге болгон факт айтып атам азыр. Түшүнүктүүбү? Болгон факт айтып атам. Орустун мекени да коргобойсуңбу? Эмне качасың бияка? Бияка келдиң. Бизди да кээ бир эмне намыссыздар кыштын суугунда көз жашка карабай үйдөн чыгарып, бир арзыбаган бир 5 копейка үчүн намыс кана, улут сүйүүсү кана, патриоттуулук кана, мекен сүйүүсү кана, кыргыздыгын кана айтып атат. Негизи эле мусулман болду, жетиштүү эле болуш керек да. Мен мусулманмын. Мусулман сөзүндө турат. Мусулман айттыбы, келишим болду, сөзүндө турат, бүттү. 6 ай келиштикпи, болду. 6 ай мен чыгара албайм сени 6 ай. Кечиресиң. 1 ай чыгара албайм.
Мусулманга жатпаган эле сыпаттар булардын баары. Кыскасы туугандар, өтө маанилүү болгон бир нерсе, эмне кылабыз? Балдарыбызды эртеңки күнгө жараша тарбиялайбыз.